зомбулук кабылып калгандарга өкмөт кандай жардам берип атат, кандай иштерди жүргүзүп атат? Себеби биздин деле редакцияга бир нече ушундай зомбулук көрүп келгендер болот. Анан алар деле убактылуу жардам берет дагы, анан кайра эле баягы үйүнө кайтууга көзү менен жарашууга аргасыз болот да. Себеби материалдык, моралдык жактан жардамга муктаж болуп элечи. Бара турган жери жок калганда эле кайра эле бүйөсүнө кайтат экен да. Көп учурларда ушул жагдайда кандай иш чаралар жүргүзүш керек, өкмөт кандай иштеп атат? Бул дагы өтө мындай терең социалдык проблема да. Бул жөн эле бир эки кишинин ортосундагы болгон чатак эмес. Бул бүт барды социалдык мындайча айтканда последствиялар да. Бизде мына жумушсуздуктун, жана кедейчиликтен ошондон болуп атат да. Ошондуктан муну оңдош үчүн жалпы баарын оңдош керек да. Биринчи кезекте эмне кылыш керек, жанагы укук органдары жакшы иштеш керек. Анан кийин социалдык органдар жакшы иштеш керек. Анан жанагы айтып атпайбы, ошого окшогон нерселерди айтып атпайсызбы? Зомбулук көргөн аялдар негизинен каяка барышын билбей, кайра эле ошол мындай кайра келишке мажбур болуп аткан себеби ошого окшогон нерселер биздин мамлекет чечпей, системдүү түрдө НПОлор чечип атпайбы ошого окшогон нерсе. Мен ошого айтып атам да, эгер НПОлорго каршы болсоңор, эмне болсоңор, значит ошол НПО кылып аткан ишти жабыш керек да. Ошондон анан НПОну такыр эле жаап таштаса болот. Ошондой эмес. Ошондуктан зомбулукту бул деле мындай кайра эле ошол системага кайрылгым келет да, системдүү түрдө чечиш керек да. Мисалы бир случай болсо анын артына түшүп, анан силер журналисттер көтөрүп андай тигиндей кылып мынтип чечсе болот, но бирок жалпы проблема чечилбейт. Бир кишинин проблема чечкени менен жалпы проблеманы система чечет. Ошол системаны түзүш керек. Мен дагы эле ошол эмеге пландоо системасына өтүш керек деп айтам да. Зордук, зомбулук жагынан кечээ сиз өзүңүз билгендей президент өзү кол койгон бир өтө жакшы мыйзамдачы. Примирением сторон дело не прекращается дегендечи. Ушуну чоң колдонуу деп эсептейм. Эмне себептен алар уже маалымат чыккандан кийин көп уже коргоп атат да. Анын жагынанчы азыр мисалы үчүн биздин кесиптештерибиз көп тегерек столдо өткөрүп атат ошол маселе боюнча. Анан Камчыбек Кыршаш өзү дагы канча жолу айтып койду. Мен ойлойм бул өтө чоң колдонуу да. Буга чейин кандай, сиздин байкооңузда кандай коргоп атат өкмөт? Алгылыктуу эле иштерди алып барып атабы же иш жүзүндө эле силерге отчетторду берип коюп, практикада жакшы болбой жатабы? Буга чейин мисалы үчүн мен билгемче бул үй бөлүүлүк разборкада эч ким чыкпайт. Эмне себептен ал семейный уголовный эмес да, бул семейный процессуальный деп карабайт да. Эмне себептен МВДда мисалы үчүн арыз түшкөндөн кийин буга чейинчи алар внутри семьи дегенде барып коюп, анан примирация этип коюп, анан алар өзүлөрү четте калат деп, жөн эле убакыт кетет деп ойлоп атканда, азыркы убагында мисалы үчүн ошо зордук, зомбулуктан случайлар көбөйдү да. Көбөйткөндөн кийин өтө катуу көңүл бурулуп аткан да. Мен ойлойм буга чейинки мүмкүн алар анча чоң көңүл бурган жок да. Азыркы убагында өтө жакшы көңүл буруп атат. Сиз өзү дагы көрүп атасыз да. Эми ушул зордук, зомбулук көргөндөн кийин эле баса калып жардам беребиз дешибиз керек да. Бул дагы ушул бийлик тарабынан, коомчулук тарабынан бир алдын алуу иштери болуш керек. Түшүндүрүү иштери, тарбиялоо иштери. Ансыз биз ушул жалаң эле ушу мына зордук көрдү, зомбулук көрдү, кризис центр ачабыз деген болсок, муну оңдой албайбыз. Акыркы учурларда бул ушул союз таркагандан кийинки жаңы муундун өсүп келгендеги азыркы бир учурга туш келдик да. Биз азырчы мына 90-жылы туулгандар 35-ке чыгып атышат, туурабы? Булар ошол жаштар келди да. Мурда союз убагында буга системалык түрдө көңүл бурулуп, тарбиялоо иштерине, алдын алуу иштери өтө катуу жүрчү. Азыр дагы биз ошол алдын алуу, түшүндүрүү, тарбиялык иштер көбүрөөк болуш керек да. Мектептен, бакчадан башташыбыз керек. Эгер ушундай эми ансыз биз кризис центр курабыз, жардам беребиз дей берсек, анда бул токтобойт. Кантсе дагы эми зомбулук болуп кеткенден кийинчи?
Эми зомбулук болуп кеткенден кийин сөзсүз түрдө жардам болуш керек. Ошол адамдарга коомчулук көргөндөй бир катуу чаралар колдонуш керек да. Башкалар ойлоно турган кылыпчы, ай токто мындай кылсам болбойт экен деп жарашуу деген дагы бир нормаларды карап чыкпасак болбойт окшойт. А то таякча эле кайра барып жарашып эле кайра ошол жолдошум камайм десе аялы алдыга чыгып кереги жок деп кыйкырган убактар көрүп атпайбызбы? Ошондуктан бул жерде дагы ушул бир тең салмактуу караш керек го. Ошол боюнча биз сүйлөшкөнбүз. Экономика министрлиги менен сүйлөшкөнбүз. Негизи эң чоң проблема бул өзөгү, көгөйнүн өзөгү бул каражат маселеси болуп атпайбы? Аял сөзсүз барып жарышканга мажбур болот да. Себеби анын каражаты жок болуп же жумушсуз өзү жүрүп балдар менен. Ошон үчүн ал барып жарашат күйөөсү менен. Сабаса дагы мейли ал эми бизге жардам берип атпайбы, багып атпайбы деп ошон үчүн ушундай болуп атат да. Өнүккөн мамлекеттерде көбүнчө бул үй бүлөлүк зомбулук боюнча атайын сабактар болот мектептерден баштап. Анан каражат боюнча керек болсо аялдарга бир топ эле жардам берилет да. Мисалы бала бакча көп курулат. Бала бакчага жакырда жашасаң бекер бала алынат. Бул өтө чоң проблема да. Бала бакча аз болсо, мына биздин Кыргызстанда 26% эле бала тарбияны алышат да, бала бакчада. Калганы болсо үйлөрдө, себеби бала бакча жок, же кымбат, өтө кымбат. Сөзсүз аял мындай зависим болуп калат да. Ошон үчүн каражат жактан өкмөт дагы экономикалык рычагтарды дагы көрсөтүш керек да. Биз кандай мыйзамдарды жазбасак дагы, кандай сөздөрдү айтпасак дагы, уят эле деберсек дагы, бирок бул маселе боло берет. Пока биз мындай аялдарга атайын инструменттерди көрсөтпөсөк, ушундай боло берет да. Аялдар ишкерлик жакка тартыш керек аялдарды. Жумушка алыш керек, жумушту бериш керек. Ошол эле бала бакча, башка социалдык тармактарга болгон учреждениялар бекер болуш керек. Ушул болбосо, менимче, мыйзам көп болсо дагы бирок жардам бербейт да.